Баарыңыздар Жогорку Кеңешке кош келдиңиздер. Бүгүн 7 мартта өлкөнүн бардык аймактарынан келген ар кыл тармактардагы өкүлдөрдүн катышуусунда Жогорку Кеңештин Айым депутаттар форумунун майрамдык жыйыны болуп өттү. Жыйынды ачып жатып Айым депутаттар форумунун төрайымы Айсулуу Мамашева иш чаранын катышуучуларын 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап, аларга бардык жакшылыктарды каалады. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Айым депутаттардын форумунун жана жеке өзүмдүн атыман сиздерди жаздын эң жарык, эң назик майрамы 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздер үй бүлөнүн куту, коомдун таянычы, өлкөнүн өнүгүүсүнө баа жетки салым кошкон улуу күчсүздөрсүздөр. Ар бириңиздердин мээримиңиздер, эмгегиңиздер жана кайраттуулугуңуздар дүйнөнү көрккө бөлөп, келечекке ишеним тартуулайт. Жогорку Кеңештин төрагасынын ордун басары Нурланбек Азыгалиев өз куттуктоосунда аялдардын коомдогу өзгөчө ролун белгилеп, Кыргыздын кыз келиндери эркектер менен эри шаркак эмгектенип, азыркы эгемен мамлекетибизди түптөөгө зор салымдарын кошушканын айтты. Кыргыз элинин тарыхында аял заты эзелтен үйдүн куту, балдардын мээримдүү энеси, жара өкер жубайы катарында эле эмес, коомдук саясий турмуштун туткасы да болуп келишкен. Ошондон улам элибизде аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген сөз бекерден айтылган эмес. Чынын айтканда кыргыз коомунда аялдын ролу өзгөчө. Эгемен мамлекетибиздин пайдабалын эркектер менен эри шаркак аялдарыбыз да түптөшкөнүн сыймыктануу менен айта алабыз. Кадырлуу иш чаранын катышуучулары, сиздер бири-бирөөнүн гана очогун жандырбастан мамлекетибиздеги туруктуулук менен биримдиктин пайдабалын түтөп келесиздер. Кыйын учурда эр азаматтардан кем калбай, коом түйшүгүн бирге көтөрүп, аруу тилек, бийик максаттарыңыздар менен калкыбызды алдыга сүрөйсүздөр. Мындан ары да эри шаркак элибизди өнүктүрүп, ийгиликтерди багындарыңыздар. Доорду өзгөртүп, тарыхка из калтырган айымдарыбыз арбы берсин. Айым депутаттар форумунда катышуучулар Жогорку Кеңештин ардак грамоталары, медальдары, ыраазычылык каттары, Айым депутаттар форумунун ардак грамоталары менен сыйланышты. Сыйлыктарды айымдарга Жогорку Кеңештин төрагасынын ордун басары Нурланбек Азыгалиев, депутат Шарапаткан Мажитова тапшырды. Филология илимдеринин доктору, профессор Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, Регион.